ага өткөндөн мурда мына мен өмүр баяныңызды карап көрдүм, абдан мындай чоң маанилүү бир жерлерде иштепсиңер, 2-3 кесибиңиз бар экен, экономикада да иштепсиңер, коопсуздук тарабында да иштепсиңер. Ошол жөнүндө азыр сөз кылсак, эң биринчи мына сиз Караван Жаңы Ноокат районунун Ош облусунун Караван деген айылда төрөлүп өттүңүз. Ооба. Ошол өзүңүздүн ата энеңиз боюнча анан жөнүндө, анан балалыгыңыз жөнүндө айтып берсеңиз. Кандай өттү, кандай тарбия алдыңыз? Анан ошол убакытта эле мындай максаттар бар беле, депутат болом же КГБ иштейм деп. Ал жерде мындай да эмне үчүн мен Баткенден болуп, Ош облусунун Караван Жаңы Ноокат районунун Караван деген айылында төрөлүп калгам. Себеби менин атам Айжигитов Абдырашид, ал киши 52-жылы Ташкентский высший жана юридический институт бүтүргөн да. Абдан белгилүү, күчтүү ошол убакта университетти бүтүрүп, ошол, значит, биздин Кыргызстанда ошондо жогорку билимдүү юристтер болгону бир 10дон ашпаган эле киши болгон экен. Анан ал аябай перспективасы жакшы киши болгон да, аны Бишкекке чакырып, Фрунзеге чакырып иште дегенде, жок, мен өзүм айылымды, өзүм жеримди көтөрөм деп, баягы 30 миңдиктер, 35 миңдиктер бар эмес беле? Ошол жерде неграмотностьты жанагын жок кылам деп, мектепке директор болуп, ошондой перспективасы, мектепке директор, ликбез менен, анан кийин жанагы совхоздорго, колхоздорго раис болуп жүрүптүр, ошентип жүрө бериптир да. Анан ал деле мындай, ал киши мындай элге кызмат кылам деген неме менен эч кандай карьераны да ойлобой эле, ошентип жанагы жөнөкөй эле немелерде элге кызмат кылам деп жүргөн кишилерден болгон да. Ошондо атаңыз Баткенден болуп атабы, өзү Баткенде төрөлгөн. Баткенде төрөлгөн, Карабулак деген айылдан болот. Биз өзүбүз түпкү эмебиз, ошо Баткенде. Туюңуз ошактан турбайбы? Село Карабулак ошол жерде, тоо жакта, тоолуу айыл. Анан эме ошондон кийин ошентип жүрүп, кийин анан өзүнүн кесиби менен прокурор болуп иштеп калып атпайбы. Ошондо анан Жаңы Ноокатта прокурор болуп иштеп жүргөндө мен ошол село Караванда туулгам да, мен ошон үчүн. Анан ошондуктан анча-мынча ноокаттыктар Айжигитов биздин жигит турбайбы деп айткан ошонун. 73-жылы ошол Баткен районуна Иркутскийден лес келбей калып, урдалып кетип, ошондой болуп, ошол жака ошону выяснять этем деп барып, ошону изилдейм деп барып, ошол жерден каза болуп келген да. Россияданбы? Россиядан, Иркутскийден. Жакшы да, сөөгө калып калбай келген. Ал маалда ал киши өткөндө мен 7-класстагы 15 жашар, 14 жашар бала болчумун. Калгандары мен 6-1 тууганбыз, барды менен кичүү болчу бардык. Туулагандай эле болгон турбайбы анда? Ооба, ошондой анан ошентип мен кыйынчылык менен өскөнбүз. Бирок апам бүт бардыбызды окутту, бүт баарыбыз жогорку билимдүүбүз. Мен единственный инженер болуп эме кылдым, анан карындашым мугалим, калгандары бүт эле юристтер да. Калган бүт барды атамдын кесиби менен. Ошондой анан инилерим деле Кыргызстанда белгилүү адамдар барды. Ооба, Дастан Абдрашитович военный соттун төрагасы болгон, генерал-майор юстиции. Анан чүйдө председатель ошол жерден пенсияга кеткен да. Чүйдөн соттун председатели болуп. Эгер кыска ошондой. Балалыгыңыз жөнүндө айтып берсеңиз, кандай өттү? Балалыгым жөнүндө кадимки эле советский балдардын эле катарында ал убакта бүт бардыгы эме болчу да. Мисалы, эртең менен эле көчөгө чыгарып койчу, анан кийин ошону кеч келип чаң болуп, анан апам жуунтуруп тудаста кылып эле анан жаткырып койчу эртең менен. Кадимки эле мен балалыгым жакшы деп ойлойм да, азыркы балдарга караганда СССРдин жашаган балдардын эмеси бир топ эле жакшы болчу да. Себеби ал жерде эчтекен ойлочумун, так медицинское обслуживание бекер болчу. Наоборот, ар бир кварталда келип текшертип бардыгын безер кылчу биздин бардыгыбызды. Садик деген проблема жок болчу, пожалуйста, любой. Мектеп бесплатный болчу. Барды высшее образование бесплатный. Эртең эмне кылам, кандай кылам деген вообще сөз жок эле да. Мындайча айтканда, действительно беззаботный детство болгон да, орустар айткандай. Бирок 15 жашта атаңыз өтүп кетсе, анда баары алмашты да. Ошондо
мындай эрте иштеп же кандайдыр бир кыйынчылыктар болду? Апам мени иштеткен жок. Бардыгы айткан баары күчүм бар да. Давай бардыңар окугула. Бардыңарды окутам деп. Тем более ал убакта бүт барды бекер болчу да. Высшее образование бекер, бүт бар жок бекер болчу да. Вот. Ошондуктан тамак ашын тудаста эме кылганга мен күчүм барды окугула деп. Биринчи мен окудум. Кийин анан эки бир карындашым эме, анан уже калгандарын уже биз өзүбүз окутуп алдык. Мындайча айтканда да. Бири-бирибизге жардам берип жүрүп эле. Анан окуганда деле мен окуп жүргөндө, институт окуп жүргөндө действительно мен үйдөн акча албайт элем. Өзүм жакшы окуп высший стипендия алчумун. Стипендияны высший стипендия алат элем. Анан тышкары 2-3 жерде иштеттим. Кароол болуп, охранада, эмелерде, организацияларда уборщик болуп иштедим. Андан тышкары мен өзүм Ригада окугам да, портовой көрүп, портко барып груз түшүрчүбүз, темир жолго барып груз түшүрчүбүз. Анан кышында жана темир жолдорду тазалачубуз, иши кылып нормально эле жашачумун да. Ошол убакта мен ойлоп көрсөм, высший жанагы стипендиям менен, жанагы 2-3 жерде иштегеним менен ар айда акасы 270 рубль акча алчу экенмин. Министрдин зарплатасы. Ошол көрсөм да. Анан мен ал жактан бүтүп келип, авиационный институт бүтүп келип, аэропортто инженер болуп иштеп жүрүп, түнкү сменалар менен эң жогорку алган эмелер, инженерлердин эң жогорку айлыгы бизде авиацияда болчу да. Себеби ал жерде ар түрдүү эмелер болчу да. Анан ошондо мен 150 рубль алчумун. И это считалось жакшы инженердин зарплатасы деп эсептелчү да. Ошондо карабайсың, мен студент болуп жүрүп 270 рубль. Инженер болуп 150 рубль менен ошондой да. Оказывается, баягы мындай концентрация болуп эме болгонуңда, анан мен жөн эле эме кылбай, еще берки инилериме, карындашыма акча жөнөтчүмүн. Жардам берип. Жардам берип да. Не себептен инженериянын негизи политехти тандадыңыз? Мен өзүм кичинемден эле мындай учкуч болом деп кыялданчумун да. Бирок мен жанагы ден соолугума байланыштуу учкучка өтпөй калганмын. Пилот болом да. Биринчи мен Актюбинский высший лётный училищеге тапшырганмын. Ал убакта ден соолугум да жакшы болчу, бирок даярдыгым жакшы эмес болгондуктан жыгылып калганмын да. Анан кайра келгенмин дагы. Анан политехнический институттун подготовительный курстары бар болчу. Отдаленный райондорго. Ошону мен пайдаланып, мен подготовительный курска окуп. Ошол Киевде? Жок, эмеде. Актюбинскийде? Бишкекте, Фрунзеде, политехнический институтта. Окуп ошол жерден. Анан ошол жерде аябай жакшы даярдык алып, физика, математика, ошол предметтер боюнчачы. Анан эмеге кайра мен лётный училищеге тапшырам дегенде, мен кулагымды көлгө барып балдар менен чөмүлүп жүрүп, мен кулагым парсылдагыны жарып алганмын да. Ошонун негизинен анан мен лётный училищеге кайра тапшыра албай калгам. Тапшыра албай калып, анан немелерге политехке эле тапшыргам, өзүбүздүн эле политехке. Анан жанагы ошол убакта эгер эсиңерде болсо, значит, жанагы эгер, например, аттестатыңыз бүт барды 4-5 болсо, менде бир эле 4 калган 5 болчу да аттестатта. Анан ошондо эки эле экзаменди тапшырганга уруксат берген. Эгер сиз эки экзаменден 9 балдан ылдый эмес алсаңыз, 4 же 5 алып, же 2-5 алсаңыз, калган экзамендерди тапшырбайт элеңиз да. Ошондо мен эки экзаменди 5ке тапшырганмын дагы, калгандарын тапшырбай, эрте эле үйгө кетип калганмын да. А мен вообще-то эмеге строительный факультетке тапшыргам, ошондо политехке. Анан ал жерден уже үйдө кетип уже булар тапшырып бүктүшү мен үйдө экен, сентябрга келсем, сентябрга эмес, где-то уже августтун 20-ларына келгенде мен деканатка чакырып, центральный вузга барасыңбы деп. Акасы недобор болуп калган турбайбы центральный вуздарга. Центральный вуз деген кайсы? Центральный вуз деген булар Москва, Ленинград, Новосибирск, өтө ошол убакта СССРдин эң күчтүү эмелерине ошондой квота берчү да. Национальный республикалар. Ошондо анан ким болбой калып, анан сенин оценкаларың жакшы экен, давай танда деп бир топ эмелерди берген да университет. Ошондо Московский, там электросвязь, Ленинградский, там университеттер, вообще широкий такой, шикарный выбор был. А мен эмнегедир именно Киевский политехническийди
ошону мен жакшы билбейм. ЭВМге тапшыр деп ошол жерде жанагы мугалим айтып калды. Перспективный эме, ЭВМ, ошого тапшырсаң, как раз математик, физиканы жакшы билет экенсиң деп анан ошого көндүрүп, анан мен Киевге политехническийге жөнөтүп атпайбы. Анан Киевский политехническийге барып, аябай жакпады да ал. Неге? Негедир ЭВМ жакпады да. ЭВМ жакпады да, мен дагы эле учкуч болом деп кыялданып жүргөмүн да. Анан ал жерде Киевский авиационный институт бар эмес беле. Ошол жерге барып анан баягы эмесинен комиссиядан өткөрсөм, жок, парсылдагың жакшы экен, буга тапшырсаң, лётный училищеге тапшырсаң, болбойт лётный училище, только авиационный институтка тапшырсаң болот. Вот инженерге деп анан. Ошентип мен кайра ал жерден политехнический институт таштап, документтеримди алып, кайра келип, анан дагы Ригага авиационный институтка тапшыргам да. Выездной комиссия келип, Ригадан келип экзамен алчу. А эмнеге Киевдеги авиационный университетке эмес? Негедир мага ушу Ригада окуйм дегендай эмен бар эле да. Негедир ушул Латвия, ушу Прибалтикага. Себеби деген ал жерде прибалтийский мамлекеттер она считалась самый эң бир престижный эмелер болчу да, республикалар. Университет, Рижский институт аябай престижный болчу ошол убакта. Ошол келе анын берден кайрадан тапшырып эмени. Аяктан уже ЭВМ эмес, инженер-механик по эксплуатации, ремонту летательных аппаратов и авиационных двигателей. Ошондойго барыпсың. Бул деген жана учкучту обслуживание кылган нерсе. Бул ремонт и обслуживание, ремонт и эксплуатация. Самолетторго жакыныраак болоюн дедиңизби дейм, Анан ошону менен анан бир жагы жакшы болгон экен. Себеби деген карабайсызбы, СССР бузулганда учкучтар баардыгы ишсиз калбады. А инженерлерге, пожалуйста, да, любой эме. Анан биздин эме Рижский авиационный институт аябай престижный болчу. Бул любой ГЭСке иштесең болот, любой научный институт, любой эмелерге келсең, суда. Жалаң эле аэропорттор эмес, э? Жалаң аэропорттор. Любой заводко авиационный Рижский институт гражданской авиационный инженерлерин бар, с удовольствием алчу да. Мына союз бузулгандан кийин биздин инженерлерди бүт бардыгына научный институттарга алып кетип калбадыбы, инженерлерди. Көбүнчө. Менен бирге окугандар бар да Москвада. КБларда жүрөт, конструкторский бюролордо. Ошол жактарда иштейт да, аябай жакшы айлак алышаттыр. Мен бул жерде калдым. Анан үстүнө мен иштеп жүргөндө эле инженер болуп иштеп жүргөндө эле мен кайра борт инженери болом деп аракеттенип жүргөм. Кайра эле учам деп. Негизи ушу кыялыңыз каяктан пайда болду? Лётчик болгон деп. Негедир ошондой эле эмесем мен кино көрдүңүзбү? Кино, видимо, ошондой окшойт го. Кинолордун эмеси деле ошондой кыялданып. Негедир кыялданып. Мен өзүм да түшүнбөйм да, эмесем ата бабаларым вообще учкуч болгон эмес. Нонсенс.